Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 каналдын оосунда 7 күн деген программа жуманын жыйынтыгын чыгарган. Бизде конокто саясаттануучу жана аскерий тармактагы эксперт Токтогул Какчыкеев. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Өткөн аптада болгон жаңылыктар тууралуу мен анча-мынча мындай топтоп койдум жаңылыктарды. Ошолордун бир 3төн бирин окуп чыгайын. Биринчиси. Бүгүн эртең менен президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине интервью берип, тышкы карызды төлөө маселесин башка көтөрбөгүлө деп билдирди. Анын айтымында 30 жылдын ичинде өлкөнүн алтын жана валюта коруна 3,5 миллиард доллар чогулса, 3 жылдын ичинде акыркы жылдын ичинде 1 миллиард ашык, ошол 3,5ден 1 миллиарддан ашыгы акыркы 3 жылда чогулуптур. Улуттук банкта 30 жылда 16 тонна алтын чогулса, акыркы 3 жылдын ичинде 35 тонна чогулуп, азыр 51 тонна болуптур алтын кору. Буга чейин президент Жапаров 7 апрелдагы интервью берип, жолдор тууралуу айткан. Мурда жылына 200 чакырымдын тегерегинде жол оңдолсо өлкө боюнча. Азыр өткөн жылы 23-жылы 670 чакырымдан ашык оңдолуптур. 3 эсе көп болуп атат. Ал ошол эле интервьюсунда жол куруу тармагында коррупция жөнүндө дагы айткан абдан көп. Ири жүк ташуучу унаалардын жүргүнчүлөрү 11 апрелде митинг өткөрдү мына Орок айылында Бишкектин алдындагы. Апрелден октябрга чейин алардын Бишкек жолдору аркылуу күндүз өткөрбөй койгон. Чечим чыккан экен, анан ар бир дөңгөлөктүн огуна 10,5 тоннадан ашык болбош керек деген чектөө бар экен. Ошолорду алып салга деп митинг өткөрүштү. Эми комиссия түзүлдү, анын баарын иликтейт. Акылбек Жапаровдун айтымында жылдын биринчи чейрегинде дүң өндүрүмдүн өсүшү 8,8% болуптур. Абдан чоң көрсөткүчтө. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстан айыл чарбасын өнүктүрүүгө 40 миллион доллар бөлүп бермей болду. 10 апрелде Бишкектин ТЭЦинде дагы бир жаңы өрт чыгып, бир адам жабыркаптыр, күйүп. 2 февралда болгон жана чоң авариядын иликтөө иштери эмгиче бүтө элек. Комиссия иштеп атат. Бир айда бүтүрөбүз деген эмгиче бүтө элек. Абдан бир нерселер болуп атат. Радиоактивдүү калдыктарды зыянсыздаштырууга Орусия 2 миллиард рубль бөлмөй болуптур. Ушул 10 чакты жаңылыктын ичинен кайсынысын айтасыз? Жанагы негизгиси деп ойлойсуз? Эми негизгиси жол жөнүндө айтсак туура болот го. Жол деген анан жана өсүштөр тууралуу. Экономиканын кан тамыры. Кан тамыры. Сиз баштайсызбы? Же мен кошоюнбу? Мага сөз бердиңизби? Жанагы эмеде өсүп атпайбы? Алтын запастары өсүп атат. Жанагы сырткы карыз жөнүндө сүйлөбөй эле койгула, анын баарын биз төлөйбүз деп атат президент. Бул жаңылык адамды кубанычуу, жаңылык мамлекетибиздин күчү калыптанып келаткандыгы көрүнүп атат. Эгемендүүлүктүн шааны толук болуп атат. Демек, биздин басып бараткан жолубузда биздин жетекчилердин аткарып аткан иштери элге пайдасын тийгизчү жол болуп атат. Эми айтып кеткенден кийин анын баары маалымат элге таандык болуп калды. Мен жакында Ысыкөлгө барып келдим, жетегүзгө. Тескей жагында карасам, баягы салынган, бүтүп калган жолдор бар экен. Асфальтталган. Эми жазылыгы бир 25 метр болот. Самолетторду кондурса болот. Самолет коно алат. Мен ошону көрүп аябай ыраазы болдум. Анткени мен өзүм көлдүк болгондон кийин жолдун абалын бала чактан бери билем. Маалында Совет өкмөтү орногондо жолду колунан келишинче жардам берип турган бул Каршайдын шахтысы болчу, Жыргалаң шахтысы болчу. Анан ошондой заводдор баягы жөнөкөй шагыл жолдорду салчу. Эми ал жолдор азыр аны эч ким билбейт, андай жолдор болгонун. Азыркы салынып аткан жолду карасаңар, көңүлүңөр ток болот. Анткени мындай жолго ээ болобуз деп эңсеген эл
илгертен бери эле эңсеп келатат. Ушундай жол болсо экен, түз жол болсо экен, бирдеме болсо эле Америкада жол жакшы экен, Германияда жол жакшы экен, эмне үчүн бизде андай болбойт деген сөздөр көп эле чыгып жүргөн. Мен өзүмдүн машинем менен айдадым. Машинем менен баратсам, жолдун үстү тактайдай түптүз да. Дың деп койбойт дөңгөлөк. Анан ошону көргөндө анан кубанасың да, айласыз кубанасың эгер мындай оппозиционер болсоң. Андай жолдон биз алыспыз, бирок ошол жердин тургуну катары ошол жолду салып атканына мен аябай ыраазы болдум. Анткени бул жол бүткөндө Ысык Көл облусуна инвестиция көбөйөт. Экинчи жагынан туристтердин салымы мындан көп болот. Эгер 3 миллион болсо 6 миллионго чейин жетет. Демек, бекерден айтпайт да, бул жол, бул байланыш болгондон кийин экономиканын кан тамыры деп. Демек, биз ошол кан тамырды кеңейтип, толук кандуу экономикабыз ушу Ысык Көлдүн тегерегине орношуна себеп болуп атабыз. Эми жеке эле Ысык Көлдө эмес, бүткүл Кыргызстан боюнча салынып атат жолдун баары тең. Демек, бүгүнкү күндө биздин жетекчилердин саясаты жолду курганына, андан тышкары темир жолду курганына, жана байланыш жагынан ар бир облустан мурун иштелбей калган, талкаланган аэропортторду кайра калыбына келтирип атат. Жаңы самолетторду алып келип атат. Жүздөгөн машинелер келип атат. Айыл чарба техникасы келип атат. Демек, биз алдыга жылчы жолдо турабыз десек жаңылбайбыз. Ошонун баарында, ошол техниканын баары, ошонун баары тең курулуш, жолдун курулушу менен жана аэродромдордун курулушу менен, темир жолдун курулушу менен биздин экономикага аябай чоң пайда алып келерине көз жетип калды. Эми ошо акча да бөлүнүп атат да, акча болсо жанагы дөң өндүрүм өскөн үчүн болуп атат. Анан жанагы биринчи интервьюсунда бүгүнкүдө жалпы жанагы тышкы карыз жөнүндө айтты президент. А мурдагы интервьюсунда жолдор жөнүндө айткан, мурда министрлик бир жеке менчик компаниялар жалдап ошолорго берчү экен, а 10%-ын өздөрүнө бөлүп алчу экен деп. А жол бүткөндө дагы 10%-ын алчу экен деп. Азыр биз жолду куруунун баарын министрликтин өзүнө жүктөдүк. Мамлекет өзү курмай болду деп да, эч кандай жанагы жеке менчик компаниялар жолотпойбуз дегендей болуп. Ошо да жакшы да, туура жол деп айтса болот. Бул аябай жакшы иш болуп атат. Анткени деген биз кичинекей мамлекет болгондон кийин ар бир мамлекеттин тыйыны туура сарпталышы керек. Анткени деген жана сиз айтып аткан нерсенин баары тең эле бул илгертен бери эле келатат да. Мамлекеттик кызматка келип, анан 2 этаж, 1 эмес 2ден үй салып атышат, килейген машинелерди минип жүрүшөт. Алганы көп болсо 40 000 сом, минген машинеси миллион сом, 2-3 миллион. Демек, ошонун баары көзгө көрүнүп атат да. Демек, бүгүнкү күндө мамлекет кызматына, мамлекетти ойлогон ишти алып кетчү сарамжал адамдарды алып келип аткандыгы көрүнүп атат да. Же болбосо жанакындай нерсени жазууга мүмкүнчүлүк жок. Мына мисалга бизден канча депутат качып кетти, президенттерибиз качып кетти. Алар жөнөкөй качкан жери жок да. Алардын баары тең баягы өзүнүн куюшканы кыйшайып калганын билет, казынага кол салганын билет. Демек, куйрукту түйүп жоголуш керек. Азыркы талап боюнча алдым жутумдарды токтотууга чоң аракет кылынып атат. Анын үстүнө жанакы бир нерсе жакшы болуп атат. Мамлекет бийлиги, өкмөт, министрликтер бар бизде. Алар жөнөкөй эле баягы элди жалдап эле анан ортосунан процент алган болбойт да. Ал деген маселени анык чечкенге курулган министрликтер. Ошонун баары тең өзүнүн кесиби боюнча ошол иштерди ишке аткаргандыгы бүгүнкү күндө чоң талап болуп атат. Демек, ал элге жагат. Экинчи топко өтсөк, мен жана бөлүп алган жаңылыктардын экинчи топтомуна. Оңгонстан боюнча Бириккен Улуттардын баш катчысынын атайын өкүлү Роза Отунбаева жакын арада Талибан өкмөтү менен сүйлөшүү жүргүзөт деген жаңылык чыкты. Москвадагы мына 22 мартта болгон Крокус деген борбордо болгон жардырууга ошол Оңгонстандагы ИГИЛ Харасан деген уюм жооптолчу да. Коопсуздук маселелери кандай, Кыргызстанга алыс эмес жери болуп атат да. Кыргызстанга ушул жумада казак премьери Олжас Бектенов бир нече министр менен кошо келип кетти. Аны президент Жапаров
кабыл алды. Бектенов менен Акылбек Жапаров жолукканда эки өлкө ортосундагы 1 жылдык сооданы 2 миллиард долларга чейин көтөрөбүз дегендей сүйлөшүлдү. Азыркы соода 1 жылда 1 миллиард 300 миллион экен доллар. Кыргызстанга Азия тышкы иштер министри Жейхун Байрамов дагы келип кетти. Аны дагы президент Жапаров кабыл алды. Азербайжандын чакыруусу менен ошол жыйында жолугушууда болгон чакыруусу менен Садыр Жапаров климат өзгөрүүсү боюнча ноябрда Бакы шаарында өтө турган дүйнөлүк саммитке катышмай болду. Марттын аягында Кыргызстанда кармалган 5 азери жараны Азербайжанга өткөрүп берилди. Алар мурда кармалганда Кыргызстандын жетекчилигине кол салуу үчүн келген деп айтылган. Январда кармалган 11 журналисттин дагы 4-ü үй камагына чыгарылды. Мурда 3-өө чыккан, азыр камакта 4-өө калды, мурда 11-ден. Ушулардын ичинен жана коопсуздук маселеси сизге жакынго? Рахмат. Президент инаугурацияда айткан сөзүн баягы ирэеттеп аткарып келатат. Ошонун арасында биздин коргоо министрлиги, ички иштер министрлиги, ошол эле куткаргуу министрлиги, ошол эле Минюстун аскер тармагы барлыгы бүгүнкү күндө жакшы инфраструктура түзүлдү. Солдаттардын жатаканасы, офицерлерге үй салынып атат. Андан тышкары дүйнөдө болгон согуштардын ошол эле Израилде, андан мурун биринчи, экинчи Чечен согушунда, ошондо Карабактагы согуш, то есть ошол жердеги болгон окуялардын жана алардын тактикасын, алардын күжүрмөн иштери бүгүнкү күндө коргоо министрлиги өзүлөрүнүн командный составтарына окутуп, үйрөтүп, ошондой иштер болуп калса даярдык бийик болсун дегендей иштерди жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө коргоо министрлиги аябай чоң иштер жүргүзүп атат. Өзгөчө министри мына ошол балыкчыда аябай чоң 30 гектар жерге машина, аскердик курал жарак, ошол оор техникаларды, ошолорду оңдогонго ремонтный завод курган. Мына андан тышкары көп жаңылыктарды алып келип атат. Ошол эле байрактар, ошол эле тигиндей мындай деген азыркы абалда пайдаланган куралдар бүгүнкү күндө Кыргызстанда өзүнүн бизден чыгарган техника сыноодон өтүп атат. Чыгара баштады Кыргызстан өзү. Кыргызстан чыгара баштап атат. Анткени бул жолду биринчиден баштаган өкмөттүн башчысынын орун басары Ташиев болгон. Өзүнүн ыктыяры менен барып Турциядан ошо биринчи партияны агышап келген. Бүгүнкү күндө бирок калган уландысын, аны күчөтүп, аскердик деңгээлге жеткизген азыркы жаңы министрдин иши деп айтсак болот. Мына жакын арада Кыргызстанга эң чоң топ аскер башчылары келип кетти. Россиянын генерал-полковник, Москванын центральный аскердик округунун жетекчиси, биздин мамлекет 2 орустук генералга орден менен сыйлады. Салган салымы боюнча аскердик баягы бир тууганчылык карым-катнаштык үчүн. Мунун баары жөнөкөй иш эмес. Мунун баары башкы кол башчыбыз президент Жапаровдун Путин менен мамилеси, иши өтө көрүнүп калды да, аябай чоң, тыгыз. Мына мындай азыркы Арменияны алсак, мына ошондой иштен биз алыс экенибиздин жол көрсөтүп атат. Мисалын, биз тыгыз иштеп, сөзгө бек турганыбызды көрсөтүп атат. А бек турган жетекчилерге ишеним чоң болот. Демек, иш алдыга жылганга өтө чоң өбөлгө болот дегендей сөз болуп атат. Кыргызстан бүгүнкү күндө даярдыгы, аскер жак даярдыгынан караганда өтө чоң кадамдарды жасады. Даярдык аябай жакшы, машыгуулар жүрүп атат. Демек, бүгүнкү күндө ошол болуп аткан машыгууларды
мындай элге көбүрөөк көрсөтүп турса телеканалдан, мен ойлойм ушу 7 канал ошого көңүл бурушу керек. Мен жардам берем. Өзүңүз барып көрүп, ошол кишилер менен, аскер башчылары менен сүйлөшүп, машыгууларды көрсөңүз, элге ошону көрсөтсөк, элдин жүрөгү мындай токтолуп, бизде тынчтык болот экен, биздин куралдуу күчтөрүбүз ордунда экен деген ишеним пайда боло баштайт. Жанагы террордук коркунуч канчалык чоң? Террордук коркунуч, эми мен жана сиз баштаган сөзүңүздө айтып кеттиңиз, 8-ден 8,5-дан ашык биздин ВВПбыз көбөйдү деген, бул өтө чоң көрсөтмө. Бул СНГда бизден мындай бизге тең жок. Биз өтө бийик чоң эмени көрсөтмөнү көрсөтүп атабыз. Бирок тынчы жок мамлекетте экономика өспөйт. Тынчы жок мамлекетте. Террордук коркунуч көп болсо, же болбосо болуп калчу, ошондой даярдык терроризмге каршы бере албаган өлкө болуп калса, ал жерге бир киши бир сом да салбайт. То есть инвестицияны жолу бекит. Эми жанакы сиз айтып аткан 35 тонна алтын, 1,5 миллиард доллардын эмеси, президенттин кепилдиги болуп атат, карыз алган акчаларды төлөйбүз же төлөй албайбыз деген коркунуч болбосун, болбойт мындан ары деген сөз. Бул эмнелик айтат? Бул деген биздин мамлекеттин бүгүнкү күндө ыкчам ишин жүргүзүп, мыйзамга таянып, жана алдыда келаткан максаттарды иреттеп, керектүүлүгүн өтө керектүү, зарыл болгон иштерди биринчи иретте жасап атабыз, андан кийинкилерин жасап атабыз, ал көрүнүп атат. Демек, жанакы коопсуздук деген, террористтик коркунуч деген мындай тынч мамлекетте болбойт. Мына 6 бандит келип, биздин жетекчилерге кол салып, алардын көзүн тазалайбыз деп келгендер, мына биздин ГКМБнын аракети менен самолеттон түшөрү менен кармалып, акырында тергөөсү бүткөндөн кийин Азербайжанга кайра алардын өтүнүчү менен кетип калды. Демек, бүгүнкү күндөгү биздин укук коргоо органдарыбыз, ошол эле ГКМБ, ошол эле Ички иштер министрлиги өзүнүн ишин актап атат десек туура болот. Коркунуч жок, коркунуч жок. Эми Талибан деген сөздөр чыгып кетти бул жерден, жана айтып кетип калдыңызбы? Ошондой Казанда мындай тегерек үстөл болот деген. Бирок айта кетишибиз керек, биздин өкүлүбүз, президенттин атайын өкүлү талибандарга СНГ мамлекетинен биринчи болуп барып, карым-катнашты түзүп келген. Ошол карым-катнаштын негизинде ошол эле террордук коркунучту жоюуга, ошол эле кезде гуманитардык жардам аларга берүүгө, ошонун баары тең мындайча айтканда алдын ала ишке ашырылгандагы бүгүнкү күндө ал иш уланып келаткандыгын биз көрүп атабыз. Отун баягы ийгиликке жете алабы, кандай болот? Эми бул кырсык деген кабак менен каштын ортосундай. Аны эч ким болбойт деп же кепил бере албайт. Анткени шайтан азгырган террористтер, сепаратисттер, радикалдар ал бар. Кайда болбосун? Мына Россияда болгон крокусту көрүп атасыңар. Ошо килейген аппараты менен ФСБнын калган күч структуралары менен ошолорго тоскоолчулук боло алган жок. Демек, биз бүгүнкү күндө Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин кеңейген коллегиясында Ички иштер министрлигинин айтпадыбы? Урматтуу ички иштер кызматкерлери, силер иштеп атасыңар. Бирок мен силерге айтайын, силер бүгүнкү күндө агентуралык ишти күчөтүшүңөр керек дагы, согуш маалындагыдай иштиңерди аткарышыңар деп атат. Бул сөз бизге да таандык. Демек, биз ошол жолду биз да колдонушубуз керек деген ойдомун. Тынчылар болуш керек. Болуш керек. Ичинде. Кулакка арам сөздөр угулуп турса, аларды адалдап койгонго жеңил болот. Угулбай билбей калса, анда шоругатты. Үчүнчү эмеге өтсөк, анда үчүнчү топко жаңылыктардан мен алдын ала жазып койдум эле, даярдап.
Жогорку кеңештин спикери Нурлан Шакиев 11 апрелде англисче жана орусча кээ бир программаларды интернетте бөгүттөп салуу керек деди. Анын айтымында кыргыз балдарын, айылда жүргөн кыргыз балдарын тили кыргызча эмес чыгып атат деген эмени айтып чыкты да. Ушундай болбош керек эле деп. Ага эртеси эле президент Жапаров жооп берди. Бизге бардык тилдер керек деп. Шакиевтин айтканына Ташиев дагы каршы чыкты эртеси. Келерки окуу жылында жогорку окуу жайларындагы гранттык орундар 10 миңге жеткирилмей болду. Грантка иштеген жанагы контракты жок. Буга чейин алардын саны 6 миңдин тегерегинде экен. Балдарын биринчи класска бере турган ата-энелер үчүн электрондук каттоо башталды. Ататүрк паркынын чектери аныкталып, Бишкек мэриясына 43 гектар жер кайтарылды деп айтылууда. Бишкекте электрондук парковкалар пайда болуптур. Көрүш керек экен. 2 жыл мурда Таласта өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылып, Бактыбек Чойбековдун ордуна эми жогорку кеңешке Бишкектин мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров келмей болду. Мамлекет тарабынан кайтарууга алынган коруктардын аянтын 10%га жеткирүү аракеттери көрүлө баштаптыр. Азыр алардын жалпы өлчөмү 7% экен. Кыргызстан аймагынын 7% ошондой корулган жер экен. Чикаго шаарында этномаданият боюнча кыргыз көргөзмөсү ачылыптыр. Ал эми Италиянын Неаполь шаарында Кыргызстандын жеңил өнөр жай көргөзмөсү болуп өттү. Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты азыр өтүп жатат. Кыргыз спортчулары алтын жана башка медалдарга ээ болду. Ушулардын ичинен кайсы жаңылыкты негизги деп айта алат элеңиз? Эми жаңылык бул берген сөздүн аткарылышы жаңылык болуп атпайбы? Баягы президент инаугурациясында, кийин парламентте сүйлөгөн сөзүндө, ошол эле маалда президент Москвага былтыр барып жеңиш парадына катышып келгенде, андан кийин ал кишинин сүйлөгөн сөзү саммиттеги экономикалык саммитте айтылган сөздөрдүн баары тең мына бүгүнкү күндө ирети менен, жолу менен аткарылып келатат. Анткени илгерки Советтер Союзунда айткандагыдай пландаштырылган ишке ашырылып аткандыктан жанакындай жетишкендик болуп атат. Демек, бүгүнкү күндө мамлекет башкаруу жолу өзүнүн нугуна түштү десек туура болот. Анткени жөнөкөй эле ойго келгенде отто эле анан тигини кылам, муну кылам деген бул чаржайыттыкка алып келет, анархияга алып келет, экономикаң өсмөк түгүл, бөлөк тармагаңда артка кетет. Демек, бүгүнкү күндө биз алдыга жылышыбыз керек. Алдыга жылыш үчүн биздин куралыбыз болуш керек. Курал бул илим, билим. Эгерде бизде Кыргызстанда Совет доорунда инженерный корпус деген ушундай күчтүү болгондуктан биздин политехникалык институту бүткөндөр бүткүл Советтер Союзунда иштеген. Кыргызстанда аскердик тармак күч алган, военно-промышленный комплекстин бул жерде заводдору бар болчу, аскердик илимий изилдөө лабораториялар бар болчу бул жерде. Андан тышкары космос менен байланышкан бизде Академия науктун бул жерде институту бар болчу. Андан тышкары бизде ден соолук министрлигинде космос жана бийик тоолук медицина бизде өнүккөн. Демек, бизде фундамент бар. Аны кайра жандандырыш керек дагы. Мурунку жолду жаңыртып, жаңы окумуштууларды, жаңы специалисттерди кайсы жерден окуп келбесин, ал кайра бизге келип туруп, кыргыз элине кызмат кылып берүүгө даяр болуш керек. Атуулук, сезим, күч болуш керек. Мен түшүнөм, жалаң эле кыргыз тил көтөлүк, жалаң эле кыргызча сүйлөйлүк деген. Мен андан каршы эмесмин. Анткени деген тилсиз, тил бул жөнөкөй эле адам менен карым катнаштын милдетин аткарбайт. Тил бул илимий, прогрессти алдыга жылдырчу инструмент. Эгер биздин балдарыбыз Чыңгыз Төрөкулович айткандай, бир куштун эки канатындай, мына президент Садыр Жапаров айтып кетти, биздин балдар эки тилдүү болуш керек деп. Ташиев болсо айтып атат. Мен өзүмдүн каражатым менен мектептерге
орус тилди жакшы окутууга жардам берип атам деп. Анткени биз көздү жумуп койбошубуз керек. Анан кийин баягы намызданбашыбыз керек. Мына бүгүнкү күндө миллион адамыбыз Россияда жүрөт. Ошонун орусча билим алып, орусча кесип алгандары жөнөкөй эле иштеп жүрөт. Чатагы да жок. Аябай сонун иштерге туруп иштеп атышат. Билбегендер баягы бола берет тияктан Кудай сактаса өтүп кете беребиз дегендер баягы кармалып калып кайра буяка депортация болуп атпайбы. То есть адашпаш керек, адам шашпаш керек. Анткени деген адамдын өмүрү кыска, ошол өмүрдүн кысканын ичинде кандай инструмент менен мен ийгиликке жетем, кандай эмгек менен жетем, кандай билим менен жетем дегендей ишти балдар уже 5-класста билиши керек. 5-класстан кийин ал өзүн даярдаш керек. Биз ошону кыргыздын илгертен бери келаткан салты бар. Бала 9-га, 14-кө чыкканда чоң эркек кишилер менен тең ата болуп калат. Милдети ушу аткарууга милдеттүү болуп калат. А биз болсо 18-ге чыккан баласы колоктоп басып жүрөт, ата мага бир $100 берип койчу, тияка барат элем деп. Андай болбойт. Эмгекке көндүрүш керек. Эмгекке. Тил дагы эмгектин бири. Мисалга, Британиядагы сосудистый хирургияны өздөштүрөм десе, анткени аякта ал өнүккөн. Биздин балдар англис тилин билиш керекпи? Билиш керек. Же болбосо Кытайдын белгилүү трансплантология институту бар Пекинде. Ошону өздөштүрөм, адамдын боорун алмаштырам, өпкөсүн алмаштырам деген кишилер, балдар, алар деген Кытай тилин билиш керек. Же болбосо чиптерди чыгарам десе, Кытай тилин, Жапон тилин билиш керек. Аны ал деген бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетине керектүү болуп атат. Азыркы өтө ыкчам аллык жолго түшкөндө, өнүгүүгө түшкөндө мунун темпин түшүрбөш керек. Даярдай бериш керек, жылдыра бериш керек. Ошондуктан балдарды текке кетирбей, кыргыздын тили эненин сүтү менен келет. Аны унутпаш керек. Эч качан кыргыз өзүнүн дилин, динин, тилин саткан эл болгон эмес эч качан. Миңдеген жылдан бери келатабыз, ошо бойдон эле кете беребиз. Президентура айтат, биз кылымдар бою кыргыз тилин унутпаганда эми унутпак болот деп. Демек, бүгүнкү күндө Түркиянын биринчи президенти болгон Кемал Ататүрктай технологиялык терминдердин баарын кыргыз тилге киргизиш керек. Анан ошол жол менен эметкенде ошондо балдардын баары кызыга баштайт. Кыргыз тилде терминологический түшүнүгү болгондон кийин ал кыргыз тилин ойнотот экен, кыргызча сүйлөгөндү билет. Английский терминологияны кыргыз тилине киргизгенден кийин бөлөк жактан аны издөөгө кажети жок болуп калат. Кыргыз тилин баары бир билиш керек, ал жөнүндө маселе жок, билиш керек деп. А бирок башка тилдерди дагы чогуу билиш керек. Жанагыдай бөгөттөп коебуз дегенге кыйын го, аны технология жактан да бөгөттөп коюш кыйын го. Кыйын. Ал биздин мамлекетке зыян алып келет. Зыян. Биздин убактыбыз да аяктап баратат. Рахмат. Жалпысынан бирок тиги Нурлан Шакиевдин айтканы тили орусча чыгып атат дегени да. Тили балким кыргызча чыгып, анан кийин үйрөнсө, балким туура болот. Ошол кыргыз тили, кыргыз балдарынын тили башка тилде чыкпаш керек, өз тилинде чыксын, андан кийин үйрөнө берсин дегендей сыяктуу. Көңүлдөгү иш. Турмуш өзүнүн законун тапшырып коюп атпайбы? Убактыбыз да аятып калды. Бизде конокто Токтогул Какчыкеев болду, саясаттануучу жана аскерий тармактагы эксперт. Биз 7 күн деген программада маектештик, жуманын жыйынтыктарын чыгарган. Рахмат сизге. Саламаттыгыңыздар. Саламатта болгула.